Саламатсыздарбы? Бүгүн биздин 12-ci сабагыбыз. Бүгүнкү сабакта биз модулдар тууралуу сөз кылабыз. Python программалоо тилинде модулдар, пакеттер жана китепканалар уюштурулган. Бул модулдар, пакеттер жана китепканалар бул программисттин иштөөсү үчүн жеңилдик берет. Ар бир модул аныкталган аймакта өзүнүн функцияларды жана класстарды камтыйт. Мисалга ала турган болсок, биз математикалык эсептерди жүргүзүүдө maz модулун колдонобуз. Андан кийин бул жерде кокустук сандарды тандоо боюнча random модулу бар. Андан кийин системалык өзгөрмөлөр менен иштөө үчүн аталган sys модулдар бар. Мындан башка дагы көп модулдар бар Python программасында. Ар бир багыт боюнча иштөөдө колдонулуп турган модулдар бар. Биз бул модулдарды иштеши үчүн аларды биз импорттоп алып келишибиз керек. Python программасында модулдар эки түрдө болот. Бул стандарттык модулдар, бул Python программасынын интерпретаторун орноткондо кошо орнотулган модулдар болот. Аларды биз импорт кылып алып келсек болот. Ал эми экинчи модул бул стандарттык интерпретаторго кошулбаган программалар болот, модулдар болот. Буларды биз интернеттен жүктөп алышыбыз керек. Анан ошондо гана иштейт. Ал эми биз стандарттык болгон бул бир гана биз ошол модулдарды ушул программага чакыруу менен гана иштете алабыз. Биз булардын азыр бир канчасын, мисалы үчүн бүгүнкү сабакта биз maz модулун карайбыз, математикалык маселелерди иштөө боюнча. Андан кийин random модулун карайбыз. Бул кайсыл убакта керек, кайсыл убактарда колдоно алабыз. Мисалга алсак, Python программасында модулдарды пайдаланбай программа түзсөк да болот. Кээ бирки функцияларды бул модулдарды чакырбастан пайдалана албайбыз. Биз азыр мен мисалга кетем, бир модулдарды чакырбастан колдонуучу функциялар. Мисалга, бул str функция болуп эсептелет. Буну биз модулду чакырбастан эле колдонсок болот. Себеп дегенде биз a барабар 5, анан биз анын типин аныктай турган болсок, бул бүтүн сан. Эми ушул бүтүн санды биз саптык типке айландырыш үчүн биз str функциясын пайдаланабыз. Буну да бир өзгөрмө кайгарайын. Мына 5ти биз уже эмес саптык типке котордук. Типин аныктай турган болсок, бул саптык тип болуп атат. Эми буларды биз модулдарды пайдаланбастан колдонсок болот. Кээ бирки ушундай функциялар бар, аларды модулсуз пайдалана албайбыз. Мисалга ала турган pi. Математикада pi бул 3,14 барабар. Буну биз модулдун чакырып гана иштете алабыз. Бул модулсуз иштебейт. Биз модулду иштетиш үчүн бир канча модулдарды чакыруунун бир канча варианттары бар. Биринчиси импорт, анан модулду жазабыз. maz дейбиз. Андан кийин mazды жазып туруп, чекит берүүчү функцияны жазабыз. Enterди басканымда бул жерде 3,14 тап анча баланча чыкты. Эми эгерде буну биз акырында сандарды кыскартыш үчүн биз round методун пайдаланышыбыз керек болот. Мисалга maz round метод. Азыр бул жерде ката деп чыкты, себеп дегенде round деген метод же болбосо атрибут maz модулунда жок деп атат, дейм. Бул жерде жөн эле round деп жазсак болот. Round maz чекит p. Мына бул тегерек дегенде не болуп койду? Аркасында 3,14. Мындайча айтканда, бул бүтүнгө тегерек дегендеги үчүн
калдыктарын алып салды. Мындан башка да Python программасынын тегеректөөлөрү бар. Ошол тегеректөөлөрдө мисалы sail деген тегеректөөчү функция бар. Буну биз maz модулунун жардамында иштесек болот. Мисалга maz төрт бул тегеректөө функциясы 3 кылды болчу. Ал эми кийинки биз maz sail функциясын колдонуубузда бул санды жогорку бүтүн бөлүгүнө карата тегеректеп койду. Андан кийин Python программасында дагы ушундай тегеректөөлөр бар. Floor бар, анан int бар. Биз intти пайдалансак да болот. Мисалга int must be бул 3 шарт. Эми эгерде биз floorду пайдалана турган болсок, floor ката жазып койдум. Азыр бизде 4 тегеректүүчү функция болду. Бул round, sail, int, андан кийин floor. Булардын экөөсү математикалык модулга кирет. Floor жана sail. Ошол себептен биз maz модулун импорттогонбуз. Бул жерде импорттодук. Андан кийин сөзсүз түрдө эгерде ушул вариантта жаза турган болсок, модулдун ичиндеги функцияга сөзсүз түрдө maz чекит, андан функцияны жазышыбызга туура келет. Бул жерде floorдагы maz методуна киргенден бул жерге сөзсүз түрдө биз анын астында mazды жаздык. Эгерде карап турсаңар, ар бир функцияга ушинтип жазып жиберишибизге туура келип калат да. Мына floor метод функциясын иштетиш үчүн mazды колдондук. Анда p метод функциясын иштетиш үчүн бул жерге дагы mazды колдондук. Эми ушуну колдонбоштун дагы жолу бар. Бул жерде экинчи варианты бул жерде көп чүлүктөр ушуну пайдаланышат. From maz'нан import. Эмнени алып келебиз? Бул жерге p деп кое турган болсок, анда бул бир гана p'ни гана алып келет. Биз жөн эле p'ни жаза турган болсок, бизге чыгарып берет. Эгерде биз да башка бир функцияны чакырыш керек боло турган болсо, мисалы floor. Floorду чакырыш үчүн да жазышыбызга керек. Анда from maz import floor. Ушинтип ар бирин жазып, кайсы функцияны алып келген болсок, ошону чакырып келишибиз керек. Ошол модулду жазышка туура келет. Эң универсалдуу түрү бул from maz андан кийин import деп туруп, бул жерге жылдызча белгисин коебуз. Жылдызча белгисин койгондон кийин maz модулунун ичинде кандай метод, функция, класс болсо ошонун баардыгын чакырып кел деген сөз. Биз андан кийин каалаган жерде биз p'ни колдонушубуз мүмкүн, каалаган жерде биз floorду колдонобуз. Же биз кааласак sail'ди колдоно беребиз. Бул чакыргандан кийин биз maz модулун чакырган, анын ичинде эмне болсо ошонун баардыгын бизге иштетип берет. Себеп дегенде жылдызча maz модулунда кандай функция, класс болсо ошолордун баардыгын чакыр деген сөз. Азыр биз
floor'ду карадык, sail'ди карадык, андан p'ни карадык. Дагы биз maz модулуна кароочу функциялар бул жерде sqr'ди бар. Бул тамыр десек болот. Мисалы алсак, sqr'ди 25. Enter'ди бассак 5 жүрөт. Себептен биз мындан мурун модулду чакырып койгондуктан ал келип атат. From maz import жылдызча кылабыз дагы, андан кийин мен sqrt бул тамыр деген түшүндүрөт. Эгерде мен бул жерге 125 жаза турган болсом, бунун тамыры 11. Кысасы биз ушул sqrt кашан ичинде кайсы элементти жаза турган болсок, ошонун бизге тамырын чыгарып берет. Рандом же болбосо кокустук сандар десек да болот. Негизинен бул кандай иштейт? Бунун иштөөсүн биз билебиз. Мындайча айтканда, бул жерде кирген элементтер тартипсиз аралашып болот да. Биз кайсысы пайда болот, кайсынысы чыгат, так анык билбейбиз. Бул кокустук. Кокустунан бир сан чыгып калышы мүмкүн. Мисалга алсам, лотереяда, мисалы үчүн, ал жерде цифралар болот. Цифрасын кайсы бири чыгат билбейбиз. Кокусунан бир сан чыгып калат. Рандомдагы ошол сыңары болот. Кандайдыр бир сандарды же өздөрүн мындай ошол берилген диапазондун ичинде бир санды генерациялап бизге чыгарып берет. Аны дагы биз импорттоп алып келишибиз керек. Мисалы үчүн биз from random деп жазабыз. Random бул модул. Мына ушул randomдун ичинен биз эмнени алып келебиз? Биз биринчи randint деген функцияны карайбыз. Ката жазылып калды. From import бул жерде мен жылдызчаны гана жазып коеюн. Дагы ката жазайын. From random import жылдызча коеюн. Random модулунун ичинде кандай функция класс болсо, ошонун бардыгын алып келип, биз биринчи бул жерде рандомду карайбыз. Randintти карайбыз. Randint бул 2 элементти кабыл алат. Бул 2 элемент деген бул диапазон, башталгыч жана акыркысы. Азыр бизге randint деген бул 1ден 10га чейинки сандардын кокустугун ала берет. 1 дагы 10 дагы өздөрү кошулат. Эгер дагы жаза турган болсом, башкасы чыгат. Дагы жаза турган болсом, анда да башка чыгат. 1ден 10га чейинки 1 дагы 10 дагы кошулат. Ошонун ичиндеги диапазондогу сандардын кокустугун бизге чыгарып берет. Анда биздин экинчи функциябыз range функциясы. Range функциясы дагы random randint сыяктуу иштейт. Range андан кийин биз range функциясына 3-чү элементти ыйгарсак да болот. Бизде биринчи элемент бул жерде start, экинчиси stop, үчүнчүсү бул жердеги step сыяктуу болуп калат. Мындайча айтканда, бул
биринчи жана экинчи элемент бул диапазонду камтыйт. Биринчи элемент сөзсүз түрдө экинчи элементтен кичине болушу керек. Андан үчүнчү элемент бул жерде бизде шартты камтыйт. Мисалга rand range деп туруп, биз бул жерде 1, андан кийин 10, андан кийин 2 дей турган болсок, ушу 1ден баштап кийинкилерди чыгара берет. Бул деген сөз 1ден баштап 10га чейинки сандардын арасында жалаң так сандарды гана чыгар деп атат. Эч качан бул жерде жуп сан чыкпайт. Эгерде биз rand range кылып туруп, андан кийин 1, 10, башын мен 2 деп коеюн. 2, андан кийин акыркы степке 2 дей турган болсо, анда бул жалаң 2ден 10га чейинки жуп сандарды гана алат. Эч качан бул жерде так сан чыкпайт деген сөз. Андан кийин биздин акыркы ушу рандом модулундагы random функциясын карайбыз. Бул rand range менен randinттен кандай айырмасы бар? Rand range функциясы 0дөн баштап 1ге чейинки 1 өзү кошулбайт. Мындайча айтканда, калдыктуу ондук сандардын генерациялап берет да, кокустук сандарды. Эч качан бул жерде бүтүн так сан чыкпайт. 0дөн баштап 1ге чейинки. Мисалга random дагы random деп бере турган болсом, ушул 0дон баштап 1ге чейин 1 өзү кошулбайт. Ошого чейинки сандарды, мындайча айтканда, бул жерде ондук сандарды генерациялап берет. Ошонун ичин терип берет. Эгерде биз random функциясына дагы кандайдыр бир шарттарды, операцияларды жасап иштесек болот. Мисалга random дейбиз дагы, андан кийин бул жерин көбөйтүп алабыз. Көбөйтүп алып туруп 10 деп коюшубуз мүмкүн. Random дейбиз да, бул жерден дагы көбөйтүү 10, 8. Мындайча айтканда, бул жерде random сөзсүз түрдө ондук сандарды чыгарат. 0дон 1ге чейинки чыгарат. Ал эми кандайдыр бир операциялар, ушундай көбөйтүү, кошуу жана башка операциялардын жардамы аркылуу бул жерден биз рандомдон функциясын өзгөртсөк да болот. Себептен ал 0дон 1ге чейинки диапазондо гана маалыматтарды алышы мүмкүн болгондуктан биз атайын ушул көбөйтүүлөрдү дагы колдонсок болот. Андан кийин эми ушул жерде 8 чекит 1, 5, 4, 4 болуп кетти. Эми аркасындагыларды биз өчүрүш үчүн эми функцияларды пайдаланып көрсөк да болот. Биз жогоруда maz модулунда пайдаланган тегеректүү функциялар бар. Ушуларды пайдалансак болот. Мисалга мен азыр int деп пайдаланып көрөйүн. Int random көбөйтүү жерде 100 деп көрөйүн. 33 чыкты. Int random көбөйтүү 10. Мына 7 чыкты. Мына ушундай жолдор менен биз функцияларды, модулдун ичиндеги функцияларды пайдаланып иштесек болот. Python программасында мындан башка модулдар, мындан башка функциялар да бар. Биз аларды карап өзүбүз окусак болот. Мисалга ала турган болсок, ошо программалоо тилинде мектептерде көбүнчө факториал көп берилет да мисалдарды. Ошо факториалдарды биз
Python программасында атайын maz модулында иштесек болот. From maz import factorial. Андан кийин биз бул жерге факториал санын жазабыз. Ышаныштыр, эгерде биз 25-тин факториалын издей турган болсок, бассак, бизге моундай сан чыгат. Эгерде биз 5-ти бассак 120. Python программасында ушундай атайын программисттердин ишин жеңилдетиш үчүн модулдар, функциялар жазылган. Биздин бүгүнкү сабагыбыз ушунун айына келип жетти. Кийинки сабакта көрүшкөнчө.